Assalamu alaikum. Урматтуу Ийгилик академиясынын сүйөрмандары, издеп, күтүп көргөн көрөрмандары бүгүн кезектеги формула. Ийгиликтин колго киритүүдөгү миңдеген Куран сүннөттөн алынган формулалары жана аларды майдалап биздин күнүмдүк жашообузда устаздарыбыздан Аллах разы болсун биз үйрөнгөн ошо биз өзүбүз аздектеп сыйлаган билген адистерибизден алган билимдерди силерге да жеткирип берүүгө милдеттүүбүз. Анткени силерге жеткирүү менен биз өзүбүз да үйрөнөбүз иншаллах. Биз өткөнкү жолугушууда ийгилик ээлеринен устаз кармаш керек деген ойду айттык. Албетте, эгер өзүбүз кайсыдыр бир иште ийгиликке жетебиз десек, ошол иште ийгиликке жеткен устаздарды кармашыбыз керек. Ошол адистерди устаз катары кармашыбыз керек. Кызматын кылыш керек, артынан жүгүрүш керек. Эми бүгүнкүсү мен айтайын дегеним, алардын ичинде дагы эң күчтүү устаздарды кармаш керек. Эң күчтүү адистерди кармаш керек. Ийгиликке тез жеткире турган, жөн эле кечке аны тиктеп отуруп ыйлап деп таасирленип кетип калуу ийгилик эмес. Ар бир сиздин кылган аракетиңиз ийгилик, кандайдыр бир жыйынтык колго кирген, мына ушундай бир алгылыктуу ишти бе алган эң күчтүү устаздарды кармаш керек. Алар кимдер десе, үйрөткөндү билгени бул бир, үйрөтө алганы бир, өзүнүн тажрыйбасы болгондугу бир, өзү бирөөгө калыс болгондугу бир, бирок өзү да өжөр жана күчтүү жашоодо дайым күрөшүп турган адам болуш керек. Жөн эле өзүн күрөшкөн адам болуп көрсөткөн артист эмес. Жөн эле өзүн күчтүү шейх кылып көрсөтүп алган эмес. Чындыгында өзүнүн жашоосунда күчтүү өжөр күжүрмөн болуш керек ал адам. Демек, бир эле иш боюнча, мына тетикти жасаш үчүн буга чейин бул тетикти кимдер жасады деп издейбиз дагы. Жана аларды өзүбүзгө устаз катары барып, алардан үйрөнөбүз, изилдейбиз. Бирок алардын ичинде бирөөсүнө беке мыктыда кылып кармайбыз. Ал ким? Ал ушул тетикти жасаган устаздардын ичиндеги эң күчтүүсү. Эң күчтүүсү. Адеби боюнча, дүйнө таанымы боюнча, билгени боюнча жана ийгиликти колго тез киргизе алганы боюнча. Мына ушул 4-5 белгиси менен устаз издейбиз. Дагы бир жолу кайталайбыз. Адеби, дүйнө таанымы, ийгиликти тез арада колго киргизе алганы, тажрыйбасы боюнча алдына адам салбаган эң күчтүү адистерди устаз кылабыз. Демек, сиздин устазыңыз канчалык күчтүү болсо, ошончолук сиз күчтүү болосуз. Жашоо бул оюнчук эмес, батыл өтүп кетет. Демек, бул жашоодо эң сонун нерселерге сиз татыктуусуз. Аллах субхану ва таала сизди эң жакшы нерселерге татыктуу кылып жаратты. Балким сиз периштелерден да абзелсиз Аллах үчүн. Демек, сизде ар бир нерсеңиз сонун болуш керек. Өзгөчө сизди сонундукка жеткире турган устаздарыңыз да сонун болуш керек. Жөн эле мода болуп аткан бирөө эмес, жөн эле өзүн артист көрсөткөн бирөө эмес, жөн эле макилдай берген эмес, кадимки чыныгы устаз болуш керек. Эң күчтүү. Сиз чындап ийгиликке жетем десеңиз, чыныгы ийгиликтин эң күчтүү устазын кармаңыз. Бул бүгүнкү күндүн сизге арналган сабагы. Бүттү. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.